Мугалимдик кесипти 20 жылдан ашуун убакыттан бери аркалап келе жаткан Сүйүнбүбү Алымкулова учурда Нарын шаардык кеңешинде депутат. Ушул жылдын 11 апрелинде өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо шаардык кеңештин 5-чакырылышына аны менен бирге 30 эл өкүлү шайланып келген. Алардын 9-у айымдар, арасында аял жолдошторго карата берилүүчү 30% квота менен өткөндөр да жок эмес. Жеңилдик негизинде 30% негизинде ушу аялдар келдик. Анан аялдардын келишине аябай биз аябай кубанычта болдук да, аял жолдош катары. Анан азыркы тапта биздин шаардык кеңеште 9 айым бар. Жөн эле башка мисал кылбай эле коеюн, ушул 9 айым боюнча эле айтканда деле ошол жерде ар кимибиз аябай жанталашып, өзүбүздүн жумушубузду алып, берилген тапшырмаларды аткарып, мындай аябай ответственность да. Кыргызстанда соңку жылдары гендердик тең салмактуулукту сактоого бир катар аракеттер көрүлүп, аял эркектин бирдей мүмкүнчүлүктөрүнө мамлекеттик деңгээлде кепилдик берүү мыйзамдаштырылууда. Аял жолдоштор социалдык маселелерге олуттуу карап, коомдогу талуу маселелерди көтөрүп, анын чечилишине салым кошо алат дейт шаардык кеңештин депутаты. Анын бул кадамга барышына да коомдогу социалдык маселелер түрткү болгон. Мен мектептеги мугалимдердин пенсиясын көтөрөм деп ушинтип эметтим. Анан эми ал пенсия көтөрүү мындай ойлонуп көрсөк, баары шаардык кеңеш чече албайт экен, бирок биз оюбузду, сунушубузду айтсак болот экен жогорку жаккачы. Анан азыркыга чейин эле ушуну айтып, ойлоо киргизип келатабыз. Анан эми Кудайым буйрса орундалып калат деген чоң үмүт мененмин. Ушул менин эң көбөйүм ушул болгондо. Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 64-беренесине ылайык саясий партия алган мандаттардын жалпы санынын 30%нан кем эмеси добуштардын эң көп санын алган аял талапкерлерге бөлүштүрүлөт. Ушул эле жобо айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо да колдонулган. Мында дагы 7 мандаттын 3-ү аялдарга берилген. Ушул 5%дык босогодон өткөн партияларга бөлүштүрүлгөн мандаттардын ичинен ар бир ушул партияга берилген мандаттарга 30% аял жолдошторго берилиш керек деп мыйзамда жазылган да. Бул жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 64-беренесинде ушундай көрсөтүлгөн. Ошол берилген мандаттардын ичинен 30% аял жолдошторго берилиш керек да. 28 ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгы расмий чыгарылып, анда 21 саясий партиянын ичинен 6 партия 5%дык босого балдан өттү. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру саясий партиясы. Мандаттардын санына жараша 30% аял жолдоштор үчүн берилди. Мисалга алсак, 12 мандат алса бир партия, ушунун 4-ü аялдарга берилиш керек деп чечим чыгарылат. Ушул 4 мандат биринчи кезекте ошол партиянын тизмесиндеги аял жолдоштордун добуштары эсептелип чыгарылат дагы эң көп добуш алган алдыңкы 4 аялга ушул биринчи мандаттар берилет. Өлкөдө өтүп жаткан шайлоодо аял эркегине, улутуна жана расасына карабай бардык жарандар талапкерлигин көрсөтүүгө укуктуу жана шайлоо мыйзамдары алардын бардыгы үчүн бирдей болушу шарт. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдөми, Нарын шаары.